Мен Кудайбердиева Гүлзада, Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Учар айылынын тургунумун. Ушул силер көрүп турган 35-контур дыйканчылык айылда ошол үлүш жерибизди пайдаланып келгенбиз. 2020-жылдан бери ушу АБТга сүйүнкан аркылуу ушу жерлерибизди басып алып, ошол 2019-20 жылдан бери биздин тынчыбыз кетти. Ушул АБТга сүйүнкан келип алып эле басып алып, өз билемчилик кылып, Бишкекти баскандай кылып, бул жерди басып аламын. Ушу басып алсам, ушу меники болуп калат деп келип эле сатып бардыгына, таш шагылды толтуруп бардыгына бизди киргизбей эле коюп атты. Бул менин үлүштерим. 23 сот. Өзүмдүн үлүштериме өзүм кире алам. Неге дейт, мына үй салгандан кийин буздурган, ошо үй салганга чейин карап турдуң дейт. Үй салганга чейин карап туруп, бул жерге кирсең таш кесектер менен уруп, больница жатып алып, олорго закон иштейт экен, а бизге закон иштебейт экен. Жерде кече жакында Адылак жолунун немесин көрүп калып, биз YouTube'дан көрүп калдык. Жаман неме болдук. Ушундай жаныбыз чыкты. Бул бир жактуу тартпай, бир жактуу эле тартып коюптур да. Эки жактуу кылыш керек эле. Бурак боюнча мыйзамсыз курулган үйдүн ээси атокур кубат болуп эсептелет. Бизге карызкор үйдүн бузулуусу үйдүн ээси. Ошондой чөттөн эртең мына биздин баягындай тиги жогору жактан алганбыз, ал жактан уруксат бар деп. Бирок биз барып караганда эч кимибиз колунда эч кандай сатып алган тууралуу же болбосо бир жагына берилген тууралуу эч кандай уруксат кагыздары жок. Ош областынын Төлөкөн айыл өкмөтү, Папан айыл өкмөтүнүн ортосунда Учар айылында жер талашуу болуп, үлүш жерлердин үстүнө, сугат жерлердин үстүнө мына октябрдан бери жетекчиликтердин, Кыргызстандын жетекчиликтеринин атын сатып, жер саткан шылуундар пайда болду да. Бул бөтөн жер участкагын өз билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багыттын бузуу менен айыл чарба багытында жерлерге өз билемдик менен курулуш куруу менен катталып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ушул Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү Учар айылынын эми жыш жайланышкан айыл. Булар эмне жер үлүшү жок калып кетишеби ошондо. Мен Келдибай Төлөгөн Кыязович, Абдыкерим Алма жана Абдуллаев Руслан деген жарандардын жактоосу жана мыйзамдуу өкүлүмүн. Журналист Адыл Акжолунун өзүнүн YouTube каналында Каралардын кармалышы аттуу журналисттик иликтөөсү чыкты. Бул иликтөөсүн анын туугандары жана мен өзүм көрүп чыккандан кийин чындык жана фактылар бурмаланып такталбаган дезинформация же болбосо ушундай ушул болгон окуяларга тиешеси жок маалыматтар чыгып кеткенинде биз өзүбүздүн нааразычылыгыбызды же болбосо чындыгыбызды айтып коюуну биз туура көрдүк. Ал жердеги жер Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Кызылкыштак айылындагы 35-контурдагы жер деп эсептелинет. Ал жердин сатылышы боюнча бул YouTube каналдагы берүүсүндө Алмаз деген Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысы жана Руслан деген иниси мага сатты деп, бул Абытова Сүйүмкан Асылбековна деген айыл бир нече жолу милицияга арыз менен кайрылган. Бир нече жолу тергөөнүн жыйынтыгы менен 2 жылга жакын тергөө жүргөн. Ошонун жыйынтыгы менен Сүйүмкан Асылбековна тарабынан аларга акча бергендиги жөнүндө далилдер келтирилген эмес, такталган эмес. Жана ал жерге ошол Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын жана анын инисинин жери эмес экендиги, башка бир жарандардын менчик жери экендиги аныкталгандыктан кылмыш курамы жок деп ал иш кылмыш козгоодон баш тартылып, аны 2 жылга жакын Ош областтык прокуратурасы көзөмөлдөп, кайра бузуп, кайра тергөөгө жөнөтүп турушкан. Абитова Сүйүмкан боюнча 2020 жылы
23 жылдын 17 февралында Кара Суу районунун сотунун өкүмү чыгып, ал жерде басып алышы боюнча Абитова Сүйүнкан Асылбековнага карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 212-беренеси 2-бөлүгү, 212-беренесинин 2-бөлүгү жана 209 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту менен күнөөлүү деп табылып, 6 жылга пробациялык мөөнөт менен аял бүгүнкү сот жобуна тартылган. Бул ошол соттук талапка ылайык ошол комиссиянын курамы ошол аял тарабынан ушундай башаламандай ушундай жерлерди, суугат жерлерди сатып жибергендиги, кимдерге сатып бергендигин ошол убактагы тергөөнүн жүрүшүндө ушундай такталганда, бүгүнкү күндө ал эжекебиз сот жобуна тартылып, ошол жердин ээлерине, суугат жердин ээлерине миллиондон ашык акча каражатын компенсация катары төлөп берүү жагы соттун өкүмү менен милдеттендирилген. Азыркы аталган аялдын үйүн ошол жердин үлүш жердин ээси Шамшиев Айбек Колошбаев жана Кудайбердиев Гүлзедахан Осорбоевна деген аялдар ошол жердеги курулуштарды, мыйзамсыз курулуштарды бошотуу жөнүндө сотко доо менен кайрылып, соттун чечими менен алардын доосу канааттандырылып, ал жерде бир топ жарандарга ошол мыйзамсыз курулуштарды бузуу жана жерди мурдагы калыбына келтирүү жөнүндө же болбосо үлүш жерлерден курушкан курулуштарды өз себебинен мажбуруу иретинде буздуруусун деген соттун чечими чыгып, ошол соттун чечими 2021 жылдын 28 июнда күчүнө киргенден кийин Кара Суу райондук сот аткаруу кызматынын өкүлдөрү жана милиция кызматкерлеринин менен биргеликте суугат жерде турган мыйзамсыз курулуштардын бардыгы сүрдүрүлүп, мурдагы калыбына келтирилген. Эми айта турган болсок, Абдыкерим Алмаз бул 2014 жылдан 2018 жылга чейин бул Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген, жеке ишкер менен алектенип жүргөн. Ал эми анын ийниси Абдуллаев Руслан деген Махамаджанович деген бул Кыргыз Республикасынын милициянын жогорку окуу жайын аяктаган. 2016 жылга чейин Ош шаарындагы Сулаймантоо милиция бөлүмү баңгы заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү тобунун ага ыкчам өкүлү болуп эмгектенип, 2016 жылы өз каалоосу менен кетип, бүгүнкү күндө милициянын резервинде турат. Бул мына милициянын ошол убактагы башчысы полковник Жолдошевдун тастыкталмасына такталып турат. Эгерде аталган Абдуллаев Руслан Махамаджанович уюшкан кылмыштын топтун мүчөсү болсо, ал кантип милицияда иштеп келди? Эмне үчүн анда уюшкан кылмыш топтун мүчөсүн милиция кызматында иштетишти? Ошондуктан бул берүүдөгү сюжеттеги берүүлөрдүн бардыгы бир курулай доoma жалган жала деп эсептейбиз. Анткени ал жерде аял айтып атат, ал аял менин үйлөрүмө кылмышкерлер, уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү, опугулар келип менин үйүмдү буздурду деп атат. Муну азыркы күндө азыр сюжетте көрөсүздөр, ал жерди соттун чечиминин негизинде мыйзамсыз курулуштардын баары жокко чыгарылгандыгы факты. Ал эми бүгүнкү күндө ошол жердин ээлери ал жерлерде мурдагы калыбына келтирип, жерлерде өздөрүнүн эгиндерин эгип, үлүш жерин пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү жетпей, бүгүнкү күндө дагы даттанып жүрүшөт. Алар Адыл Акжолуунун чыгарган берүүсүнө өтө нааразы болуп атышат. Бүгүнкү күндө алар күч органдарына дезинформация маалыматтар каткандыгы үчүн, жалган жылларды жапкандыгы үчүн даттанабыз деген өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат.